Сугалак чычкан. Бир күнү чычкан өтө чоң токоч таап алды. Бул токочту үйгө алып кетейин деп ойлоду. Анан токочту артынан түртө баштады. Токоч кыймылдаган жок. Токочту алдынан түртүп көрдү. Жылдыра албай койду. Оң жагынан түртүп көрдү. Болбоду. Токочту айланып чуркап сол жагынан түртүп көрдү. Дагы эле болбоду. Токочту жип менен байлап сүйрөп кетиш керек экен деп ойлоду чычкан. Үйүнө чуркап барып, жип алып келди. Бирок жип аябай кыска болуп калды. Кайра чуркап барып, узун жип алып келди. Аны менен токочту байлап тарта баштады. Токочту дагы эле ордунан жылдыра албай койду. Айласы кеткенде чычкан отуруп алып, токочтун бир үзүм оозуна салды. Аябай даамдуу экен. Дагы бир үзүм жеди, анан дагы бир үзүм, дагы бир үзүм, дагы бир үзүм. Токоч кичирейгенден кичирее берди. Эми ал калган токочту ийинини көздөй түрттү. Токоч ийинге батып кетти. Чычкан аябай сүйүндү. Эми токочту эч ким таба албайт. Токочту ушунчалык көп жеп алгандыктан анын курсагы аябай тарсайып чыгыптыр. Чычкан үйүнө кирем деп канчалык аракет кылса да, таптакыр кире албай койду. Айласы кетти. Аз эле жебей, эмне үчүн мынча көп жеп алдым экен? Андан көрө бирөө менен бөлүшсөм болмок. Чычкан курсагын көтөрө албай онтоп жатты.